Жапаров мамлекеттик кызматкерлерди кесиптик майрамы менен куттуктады. Кара-Балтада жарандык никедеги аялын мыкаачылык менен өлтүргөн шектөө кармалды. Манас аэропортуна Бишкектен автобустар каттай баштайт. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда кызматта Айперишин Колова. Өлкө башчы Садыр Жапаров 23 июнда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик майрамы менен куттуктады. Президент сөзүндө мамлекеттик башкарууда алардын орду чоң экенин белгилеген. Элге кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу, кадрларды даярдап, кесипкөйлүгүн арттырууга байланыштуу бир катар иш аракеттер жүрүп жатканын айткан. Элдин бийликке ишенимин бекемдөө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин кесипкөйлүгүнөн, кынтыксыз ишинен, ошондой эле адамдык сапаттарынан көз каранды экенин жакшы билесиздер. Конституцияны жана башка ченемдик укуктук актыларды жетекчиликке алып, этиканы сактоо менен ырайым укуктарыңарды ак ниет аткарасыңар деп ишенем деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 28 миңдей. Чүй облусунун Кара-Балта шаарында жарандык никедеги аялын мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы маалымдады. Ага ылайык кылмышка шек саналып 1976 жылы туулган К.Н. аттуу жаран Жалал Абад облусунда жашырынып жүргөн жеринен колго түшкөн. Тергөөнүн алдын ала версиясына ылайык кылмыш кызганыштан улам жасалган. Изин жашыруу максатында аялдын башын кесип, сөөктөн 200 метр алыс аралыкка көмгөн. Шектүү күнөөсүн толук мойнуна алып, башты көмгөн жерди көрсөтүп берген. Учурда ал Жайыл райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайында. Аталган факты Кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси киши өлтүрүү менен катталган. Бардык экспертизалар дайындалып, сотко чейинки өндүрүш уланууда. Айтмакчы, Чүй милициясы 22 июнда Кара-Балта шаарында башы кесилген аялдын сүйүгү табылганын кабарлаган. Маркумдун тек жайы аныкталып, ал АА аттуу 47 жаштагы аял экени аныкталган. Борбор калаадан Манас эл аралык аэропортуна атайын автобустар каттай баштайт. Бул тууралуу бүгүн 23 июнда туризмди өнүктүрүү колдоо фондунун башчысы Елена Калашникова басма сөз жыйынында билдирди. Ал өз сөзүндө ушул айдын аягынан тартып Бишкек шаарынан Манас аэропортуна күнү түнү ар жарым саатта атайын автобустар каттай баштаарын айтты. Калашникова буга байланыштуу такси айдоочулар менен жаңжал чыгышы ыктымал деген чоочулоо бар экенин. Эгер ошондой жагдай жаралса, аны жөнгө салууга аракет жасаларын белгиледи. Алдын ала маалыматка караганда, автобустарда жол киренин баасы 150 сом болот. Бул автобустарды аталган фонддун туунду компаниясы тейлеп уюштурат. Айта кетсек, аэропортко шаардан барып келген жолоочулар үчүн коомдук транспорттары дээрлик жок. Негизинен таксилер каттайт. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм. Акыркы жаңылыктарды Бизон KGZ сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыздар.